Кара-Балта шаарындагы номер 102 кесиптик техникалык лицей жыл сайын айыл чарба, ашпозчу, сантехник, айдоочу жана мал доктор адистиктер боюнча 200дөн ашуун бүтүрүүчүнү уядан учурат. Тилекке каршы алардын басымдуу бөлүгү эмгек базарынын реалдуу талаптарына жооп бербей, өз кесиби менен иштеп кете албайт. Буга окуу техникаларынын эскилиги жетип, практика учурунда студенттердин окуусу үзгүлтүккө учураганы себеп. Бул маселени толугу менен чечүү үчүн окуу жайдын директору Өзгөнбек Керимбаев кичи ишкана ачууну, балдарды адистик боюнча үйрөтүүнү, каалоочуларды жумуш менен камсыз кылууну сунуштайт. Жакшы жерде жайгашканбыз. Анткени бияк ош трассасы бар, эмес бар, ошол жолдун жээгинде биздин жерлерибиз бар да. Ошол жерге бир кичи энекей ашканабы же СТОбу ушундай салып, биз жана мисалы автослесарьды деле окутабыз, механик трактор дегенди окутабыз. Ошолордун бир кичинекей мекеме салып, ошол жерден балдарыбызды иштеп, өздөрү практикадан өтүп, анан ошол жерде иштеп калсын деген бир ниет менен ошого эми биздин оюбуз ошондой. Кыргызстанда айти тармагы да толук кандуу жөнгө салына элек. Учурда иш берүүчүлөр тарабынан бул кесипке болгон суроо талап жогору болгону менен адистердин жетишсиздиги дагы деле курч бойдон калууда. Тармактын өкүлдөрү мамлекеттик кесиптик лицейлерде программисттерди даярдап чыкса деген пикирде. Все больше возникает потребность в квалифицированных кадрах. Иш берүүчүлөр кабылган бир канча маселе боюнча айта кетсем, IT тармагы баарыбыз билгендей келечеги бар перспективдүү кесип. Жыл өткөн сайын биз жана башка компаниялар квалификациясы жогору адистерге муктажбыз. Азыр бул тармак боюнча кадрларды даярдоо абдан чоң маселе болууда. Биз жумуш берүүчүлөр мамлекет IT адистигине даярдоо тармагына активдүү көңүл бурушун каалайт элек. Ошондой эле өлкөдөгү кесиптик лицейлер бул тармакты өнүктүрүп, эмгек рыногунун талабына жооп берген адистерди даярдоо зарыл. Бүгүн Борбор калаада өткөн тегерек столдо бизнес жана кесиптик лицейлердин кызматташтыгынын жаңы модели талкууланды. Билим берүү министрлиги ишкерлерге мамлекеттик жеке иш алып баруунун негизинде окуу жайлардын аймагына өндүрүштүк циклдерди курууну сунуштады. Мындай чечим сапаттуу кадрларды чыгарууга жана колледж бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштурууга мүмкүндүк берет. Мамлекет менен бизнестин өнөктөштүк принциптин негизинде ар бир профилисеге бир өндүрүштүк циклдарды кое берели деген ой бар. Себеп дегенде эгерде бизнес ошо профилисейдин базасына өзлөрү мындай өндүрүш кое берип, ошол жакта продукция чыгара берсе, студенттер ошол эле өндүрүштүн негизинде, мындайча айтканда, орусча айтканда производственный циклдын негизинде дуалдык окутуу, азыркы ошол эле көндүмдөрдү мындай теоретический класста отуруп эмес, ошол эле бизнестин профилисейдин базасына койгон өндүрүштүк базада ошол процесстердин баягы үйрөнөбү деген бир модельди талкуулап атабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча 99 баштапкы кесиптик, 149 орто кесиптик жана 74 жогорку окуу жайы бар. Жогорку окуу мекемелеринде 219 000, орто кесиптик окуу жайларда 99 000, баштапкы кесиптик билим берүү тутумунда 32 000дин тегерегинде студент окуйт. Билим берүү министрлиги кээ бир адистиктердин актуалдуулугун кайра карап чыгууну жана аларды кыскартууну мерчимдөөдө. Айтолкун Анапияева, Самат Төлөт Акунов, 5 канал.